Бұл жерде жалпы Ош областы, Ош шаарындагы жетекчилер, укук коргоо органдары отурасыздар. Бардыгыбыз эле максатыбыз ушул областы, шаарды кайсыл жол менен болбосун алдыга тартуу, алдыга чыгаруу демилгесинде жүрөбүз. Биздеги эң чоң көйгөй бул областтык ички иштер башкармалыгы, жол кайгыл кызматы, жолдогу автотыгындар эң негизги маселе болуп аткан. Буга чейин ушул жерде Акылбек Үсөнбековичке дагы бюджет комитетинде айтып кеттим эле. Могу Т-образный дагы жол боюнча. Давайте ушул жерде бардыгыбыз бир инициатива кылып, ошол эле улуттук коопсуздук кызматы, райондун акими, шаардын губернатору бир справка берип, бир сунуштама жазбайлыбы, бир суранбайлыбы. Себеби Акылбек Үсөнбекович айтып атат, бул жерде шаар өзү куруш керек деп. Бүгүнкү мына жаңы мэр Бакытбек Жеңишбековичтен дагы азыр суранайын дедик эле. Кайсысы быйылкы мына 20 миллион акча бөлүнүп, ошол бөлүнгөн болсо, ошонун калганын эми республикалык бюджеттен дагы бөлдүрүп, же донорлорду таап келип, ушуну бир колго салсак, бир колго алып туруп, бир чоң программада бул дагычы. Себеби биз канчалык аракет кылбайлы жол тыгын, шаардын айланасындагы райондордон келген, биздеги канчалаган садиктерге азыр шаарга алып келип атышат. Университетте окуган, мектептерде окуган окуучулар эртең менен 1 саат кечигип келип атат. Бардыгыбызга маалым, ушул мына областной больницанын алдында Фуркатка чейин эртең менен 1 сааттан 2 саатка чейин, кечинде 1 сааттан 2 саатка чейин пробка болуп атат. Жолубуз пробка болуп турса, шаардын ичиндеги көйгөйдү кантип чечебиз? Ошого суранып кетем, бир ушуну бир урматтуу төрагалык кылуучу, сиз дагы бир токтомго дагы бүгүнкү чечимге дагы киргизип коебузбу ушул маселе боюнча? Рахмат. Рахмат. Буга мен кыскача информация берейин. Шаардык мэрия 20 миллион бөлдү. Бул маселени ушу Алишер Абдибуллаевич ар дайым көтөрүп келип атат. Бул маселе, сиз көтөрүлгөн маселе, мен ойлойм бүгүн чечилген. 20 миллион которуп берди. Калган жолду Шарк айыл өкмөтү быйылкы жылы шагылды тегиздеп Турутбек Молдобек, ошондойбу? Шаардын мэрия менен биргеликте Кудай кааласа жакын арада жол ачылат деп атат. Анан проездден өтүш үчүн сөзсүз түрдө проект кылыш керек экен. Проект бизде болбойт экен, ал Казакстанда жасалып атты. Казакстанда бир айдын ичинде жол ачылат деген айтышып атат. Туурабы?